Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата Жалал Абад шаарында 34 объект ачылат. Маалым болгондой, быйыл эгемендүүлүк майрамына арналган чоң масштабтагы салтанат Жалал Абад калаасында өтөрү белгилүү болгон. Учурда жергиликтүү бийликке тапшырмалар жүктөлүп, кызуу даярдыктар башталды. Жалал Абад шаарында Жалал Абад областы боюнча 34 объект 34 жылдык эгемендүүлүк күнүнө биз ушу ачалы деп даярданып да. Муну менен чектелбейт. Кыргызстан боюнча да бир топ ири курулуштар чогуу ачылат. Жалал Абад шаарынын өзүн алсак, бир ондой объектлер ачылат. Соц тармактардан, курулуш тармактардан, анан кийин производственный тармактардан дагычы. Эң негизгиси Жалал Абад шаарынын областтык жана мэриянын администрациясы 31 август күнү ачылышы, ошол жерде концерттик программалар, элдерде ошол жерде куттуктоо сөздөрү айтылат да. 5 объекттин аратабыз ошо бул администрациянын астында. Анан фольклорный поляны, Барпы театрын, Калмак кырчында Сузак районуна караган жерде ат оюндарын дагы өткөрүү боюнча. 2025 жылга Жалал Абад шаары Түрк мамлекеттер уюмунун туристтик борбору деп да аталган. Мындай статус Казакстан Республикасынын Түркистан каласынан Жалал Абадка өткөрүлүп берилген. Мунун алкагында жыл ичи туризмди өнүктүрүүгө багытталган эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар да уюштурулат. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинен болгон сунуштар келип түштү. 25 жылы Түрк мамлекеттеринин туристикалык борбору болгондуктан кандай тармактагы, кандай багыттагы иш-чараларды өткөрүү боюнча алар баргандай баракыл этнофестивалдерди өткөзгүлө, тигиндей башкача дагы иш-чараларды өткөзгүлө деп сунуштар келди. Ошонун негизинде биз дагы Жалал Абад шаары мэриясы тарабынан тиешелүү иш-чаралар планы азыркы учурда иштелип жатат. Ал иш-чаралар планы иштелүүнүн астында азыркы учурда биз ар тараптан ар кайсы багытта иштеп аткан Жалал Абад шаарынын аймагындагы тиешелүү адистер боюнча жумуш топ түзүлүп атат азыркы учурда. Ал университеттерден тиешелүү адистер, окуучулар тартылат. Бизнес чөйрөсүндө иштеп аткан баягындай ишкерлер тартылат. Бир гана эле мамлекеттик кызматтагылар эмес, бул шаардын үчүн чоң баягы иш-чара болгондуктан, абдан маанилүү жыл болуп аткандыктан, именно туризм багытындагы өнүктүрүү жыл болуп аткандыктан, ошол себептен ар бир шаардын тургундары салымын салыш керек деп биз ойлойбуз. Жалал Абадтын туристтик потенциалы жогору, табияты кооз, тарыхый жана маданий мурастарга бай экени талашсыз. Деген менен ал жайларда туристтерге түзүлгөн шарт, коопсуздук жагын күчөтүү зарыл. Буга кошо жаңы туристтик жайларды ачуу боюнча ири долбоорлорду ишке ашыруу талабы турат. Жалал Абад 2025 жыл Түрк мамлекеттер уюмунун туристтик борбору статусун алган чакта эл аралык деңгээлдеги туристтерди кабыл алууга даярбы? Жалал Абадка берилген бул статус Кыргызстанды, анын ичинде шаарыбызды ар тараптуу өнүктүрүп алууга чоң мүмкүнчүлүк. Жалал Абадка оомат келип турат. Аткаруу бийлиги бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышы керектиги айтылат. Мындай мүмкүнчүлүктү биз өзүбүз жалкоолонбошубуз керек да. Аткаруу бийлиги жакшы иштеш керек. Мына мен мисалы үчүн мен өзүм патриот катары, аксакалдардын катарында турган адам катары мен бардык айыл өкмөттөр менен шаар боюнча, управалар боюнча мен иш алып барууга мен даярмын, чынын айтканда. Мен өзүмдүн шаардын тургундарын, областтын тургундарын айтып кетет элем. Ушул жаатта ар бир үйгө чейин аткаруу зарыл да. Коштоп, колдоп, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу керек. Ушуну үгүттөп кетет. Белгилей кетсек, 2022 жылы эгемендүүлүк республикалык деңгээлде Баткенде, 2023 жылы Ошто, 2024 жылы Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн. Ал эми быйыл 2025 жылы эгемендүүлүк майрамы Жалал Абад шаарында өтөрүн эскертебиз. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы. Элибиз эсен, мекенибиз тынч болсун.